Төрткөче Баткенского района, Баткенской области на сегодняшний день в правовом отношении еще не оформлено. Перекрытие дорог Төрткөче Баткенского района это незаконно, потому что местность Төрткөче никому сейчас не принадлежит. Это в настоящее время мы, как и граждане Таджикистана, и граждане Кыргызстана используют. А почему для граждан Таджикистана это важно? Почему они каждый раз камнями перекрывают это место? Вы знаете, что да, граница это одностороннем порядке не должна решаться. Это обязательным порядке, двухстороннем порядке вопрос решается. Но сегодня, к сожалению, таджикская сторона так старается, что вот эта местность Төрткөче хочет как-то считать, что это территория Таджикистана. Но это все незаконно. Это межправительственная комиссия в настоящее время работает. Я надеюсь, что вопрос решится в будущем. Тажик тарап Кыргызстан менен талаштуу жерге өз чекитин койду. Баткен облусунун губернатору Абдикарим Алимбаевдин талаштуу 275 метр тилкеси боюнча билдирүүсүнө Тажикстандын Согди облусунун башчысы жооп берди деп жазат Азия плюс Тажик басылмасы. Кыргызстандын Ош-Исфана жолу өткөн эки жээги 275 метр болгон Исфара дарыясынын түбү тажик жери болот. Коңшулардын бул тилкени талаштуу деп эсептөөгө укуктук негиздери жок деди Согди облусунун башчысы Раджаббой Ахмодзода. Ал белгилегендей 1924-1929 жылдардагы документтерге жана 1989 жылдагы паритеттик комиссиясынын материалдарына ылайык Заравшон махалласы же кыргыз тарап айткандай Төрткөчө тилкеси талашсыз Тажикстан Республикасына карайт. Жолдун бул участогу Исфара дарыясынын эки жээгин туташтырат. Анда тажиктердин Хожай Ало жана Самониен конуштары, ошондой эле Көкташ жана Орто Боз кыргыз айылдары жайгашкан. Көпүрө менен жолдун бул бөлүгү кыргыз тараптын өтүнүчү менен Тажикстан Республикасынын өкмөтү жана Кыргызстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосунда мурда кол коюлган келишимдин негизинде Кыргызстанга 49 жылга номиналдык төлөмгө ижарага берилген деди Ахмодзода. Бул аймактын статусу мамлекеттик чек араны демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүүлөрдүн предмети болбошу керек деп эсептейт. Бул тилке боюнча Лейлек району менен транспорттук байланыштын Кыргызстан үчүн маанилүүлүгүн түшүнөбүз жана кошуналарыбызга тоскоол кылуу ниетибиз жок. Албетте алар дагы бул жол менен Тажикстандын жарандарынын эркин жүрүүсүнө, аларга тиричилик жана соодага керектүү жүктөрдү ташуусуна тоскоолдуктарды жаратпаса деп кошумчалады Согди облусунун башчысы. Ахмодзода бул жолдун коңшу өлкө үчүн маанилүүлүгүнө карабастан тажик тарап бул тилкени эч качан коңшу өлкөгө каршы рычаг катары колдонбогонун айтат. Тажик тарап эч качан кысым көрсөтүү ыкмаларын колдонгон эмес жана колдонбойт. Эгерде жол тосуу фактылары болсо, анда бул экинчи тараптын мыйзамсыз аракеттерине жооп катары же чыр-чатак учурунда эки өлкө жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу максатында убактылуу чара катары болгон деп жыйынтыктады Согди облусунун башчысы. Эске салсак, 2022 жылдын 30 январында Кыргызстандын Баткен облусунун губернатору Абдикарим Алимбаев Спутник Кыргызстанга маек куруп жатып, бул участок талаштуу экенин билдирген. Булак элдик медиа.